мектепке толгон чакан бөлмөдө күн сайын музыка жаңырып турат. Бир карасаң симфония, бир карасаң вокалдык чыгармалар айтыр уккан адамдын көңүл черин жазат. Пианинодагы ак кара баскычтарды аярлап басып, керебет музыканын жаратуучусу композитор Сталбек Бактыгулов. Ар бир адамдын жүрөгүндө туулган жердин кичинекей сүрөтү бар дегендей, композитордун кичи мекени Чүй районунун Кегети айылы. Музыкага болгон кадам дал ушул жерден башталган. Атасы санжырачы болсо, апасы ырды жакшы аткарган. Ошентип таланттуу үй бүлөдө тарбиялаган композиторлордун ырлары, этюдтары, макалалары райондук жана республикалык газеталарга убагында байма-бай жарыялана баштаган. Өз алдынча мандолинада ойногонго үйрөнүп, музыка жазууга аракеттенген. Атам историк болгон. Аябай Санжыранды жакшы билген адам болгон. Санжыран айтканда бир иш албай 2 саат 3 саат айтып берер. Апам болсо жакшы ырдачы ушундачы. Бизге ырдап бергенине тартынчу, анан өзүнүн телектеги теңчүсү келип бир майрам күндөрү анда ырдаган учумунда акыры жашынып алып, ошо атам менен апамдын салымы болуш керек. Музыканы эл жаратат, биз аны көркөмдөп коебуз деп улуу орус композитор Глинка айткандай, композитор ташкындаган талантын улантуу үчүн 1972-жылы Мураталы Күрөнкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык хореографиялык окуу жайынын плектр классы боюнча элдик музыка бөлүмүнө кирген. Бир жыл окуган соң ал теориялык бөлүмгө которулат дагы белгилүү композитор Алтынбек Жаныбековдон сабак алат. Биринчи штатым Алтынбек Жаныбеков болду. Эмеде Күрөнкеев училищесинде. Алтын адам билет, отчет билет. Дайыма кабагы жарык, сабакты да аябай көңүлдүү өтчү. Ошо биринчи ошо композитор катары тушоомду кескен ошол адам. Андан кийин искусство институтунда окуп калдым. Мукаш Абдыраевдин классында. Мукаш Абдыраев вокалдык музыканын чоң чебери эле. Көбүнчө вокалдык музыкага мени тарбиялаганда, тилекке каршы ал кишинин көзү өтүп кеткенден кийин Таштан Эрматовдо окудум. Таштан Эрматов болсо бул симфониялык музыканын лидери эле, чынында элечи. Анан ошол кишиден көп сабак алдым. Көп сабак алып, ошол агайдын таасири менен анан ошо Совет Союзу учурунда Москванын алдында Иванова чыгармачылык үй бар эле. Ошо СССР композиторлор семинарларын өткөзүп турушчу ай сайын да, ар бир республикадан бирден композитор чакырып. Москвалык композиторлордун өзүнчө школасы, мектеби тоюз. Ленинграддык өзүнчө, Прибалтикадык өзүнчө, Кавказдыкы өзүнчө мектептер экен да. Анан кийин ошо композитор менен достошуп, алардын мектептерин өздөштүрүп, анан көбүнчө анан ошо симфониялык музыкага ооп кеттим да.
Жадырап, жаш баладай ойнок элең, жаркырап күнүм чыкчу сени менен. Азыр мен кылчак карап бир өзүңө өткөндүн деми менен жашап келем. Композитор бул дагы акын дегенде Сталбек Бактыгулов музыка жаратуучу гана эмес, акын оончу катары да белгилүү. Zaman gelgenge çeyin men al estradalik muzikаны теңим алчу эмесмин, Кудай кечирсин. Анан азыр болсо айла жок азыр. Симфониялык концерттер аз. Анан композитор катары жол кетпен максат эретинде ошо эстрадалык музыкага да байланышып жүрөм. Сөз бүткөн жерде музыка башталат деп 1975-жылы республикалык сынакта жаш композитордун даярмын аттоору биринчи сыйлыкка татыктуу болот. Мына ошондон тартанын жигердүү композитордук ишмердүүлүгү башталат. Дмитрий Шостакович Альберт Шниткенин чыгармачылыгынан үлгү алып, ал фортепианолук, симфониялык, камералык, драмалык, вокалдык чыгармаларды жаратат. Башаяга 26 драмалык музыкалар жазып турмун. Анан Кыргыздын биринчи сериалы Чиркен өмүр деген 40 сериядан турган барга ошол кино ошонун композитордун музыкаларын жазып бердим. Çirkin ömür yolunay, bir gayrılığım konulmay, kızığına kanıbayım nege, lütfü sana solmay. Барсбек Батур тууралуу өкмөт мага заказ берип атат. Султан Раевдин ошо Барсбек ошо спектаклинде опера жазыш керек деп. Султан Акимович менен мен көп иштештим чында. Ол чында чыгармачы байланышыбыз бар. Адамгерчилик мамилебизде жакшы, ака-үкө болуп жүрөбүз. Анан Кудай тилегибизди берсе жазылып калар. Опера болбосо да музыкалык драма чыгып.
Манжалар бийлеп, сыйкырдуу рояль үстүндө ымыркай насик музыка жатты жаралып, клавиша үстү ак кара жолдор өңдөнөт, бүтүндөй дүйнө жаткансып андан таралып. Музыканын тили жогал бардык жерде жаңгырат дегенде Сталбек Бактыгуловдун чыгармалары Москвада, Бакуда, Санкт-Петербургда, Израилде, Голландияда, Индияда, Казакстанда, Өзбекстанда, Азербайжанда, Арменияда, Литвада, Латвияда жана Кыргызстандын бир катар эл аспаптар оркестринде симфония, вокалдык чыгармалары, камералык чыгармалары аткарылып келет. Композиторлук өнөр бул өтө татаал нерсе. Татаал музыкада болгону жетүүн болгону менен до ре ми фа сол ля си. Ой, көрүңүздөр мында бу жерде канча эме болчу. Бул эме болуп октавалар деп коет. 9 октава бар. Аны ошол эмеде симфониялык музыкада, камералык музыкада колон келсе өзүңдүн профессионалдуулугунду билдириш үчүн ошо бүт регистрде чеберчилик менен пайдалана билсең, бул композиторлук өнөрдүн өзүнчө бир мындай жетишкендиги деп айта алам. Уктабай узун түндө таңашасың, улуу күч муза менен жанашасың, ар ким биле албас сапар чегип, аземдүү симфония жаратасың. Мен турмушка наристемин, турмуш мага таптаза деп композитордун көп кырдуу жемиштүү ишмердүүлүгү кыргыз маданиятынын тарыхына көрүнүктүү изин калтырды. Турмуш театр актер болбосоң четте каласың, жашоодо өз ролуңду тандай бил деп көп жылдык үзүрлүү эмгеги үчүн композитор, эсер композиторлор жана Кыргыз Республикасынын композитор союзунун мүчөсү, жазуучулар жана журналисттер союзунун мүчөсү, Элдералык Айтматов академиясынын академиги, Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетинин доценти, Кыргыз Республикасынын элге билим берүү атличниги, Элдералык Айтматов сыйлыгынын ээси, профессор, доктор деген жогорку даражадагы сыйлыктарга ээ болгон. Айтматовдун 50 жылдыгына карата эл аралык театрлар фестивалына катышчу спектакль экен да. Чыңгыз Айтматов болсо, Кыямат романы болсо, Кыяматтын темасы оор экен. Мен кантип ушу бир чыгармага башка музыка жазып берелим деп. Эл аралык фестиваль десе чоңчулуп атып баран алдым. Кудай буйруп жазылды. Аябай чоң комиссия кабыл алды. Бул эме спектакльде айткан Калым Усанович заказ берген спектакльде Нар музыкалык драма театрына жаздым. Андан да бир ошо телефон чалганын алсам, Касыбал Жантешев атындагы театрдын режиссеру Каныбек Дүйшөнариев экен. Байке ошо Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романына эмеге нарыңа жазган турасызбы? Бизге деле жазып бергиз дейт. Театрлар фестивалында эки спектакль менен ошо менин музыкамын ошо эмеге катыштым. Сталбек Бактыгулов симфониялык чыгармаларды жаратуу үчүн Бетховен, Чайковский жана Шостаковичтин симфонияларын изилдеп, ар биринин партитуралары дайыма иш столунда болот. Симфониялык музыкага берилип кеткен себебим ошо көп композитор менен баарлаштым. Күндө кечинде катышкан семинаристердин чыгармаларын учубузда анан талкуу болчу сөзсүз. Талкуу болуп ошо талкуудан улам ошо эмеге симфониялык музыкага болгон көз карашым канагат экен да. Турмуш театр актер болбосоң четте каласың, жашоодо өз ролуңду тандай бил деп көп жылдык үзүрлүү эмгеги үчүн композитор, эсер композиторлор жана Кыргыз Республикасынын композитор союзунун мүчөсү, жазуучулар жана журналисттер союзунун мүчөсү, Элдералык Айтматов академиясынын академиги, Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетинин доценти, Кыргыз Республикасынын элге билим берүү атличниги, Элдералык Айтматов сыйлыгынын ээси, профессор, доктор деген жогорку даражадагы сыйлыктарга ээ болгон.
барактарын сагынып аргасыз эстей берем санжылдыз ажарым талашканын саргайтып өткөндүн барактарын сан күндүр сен жок деп жаратпадым сынбадым сыныма жарашканым сыздатып жүрөктү канатпагым жалгызым аярымсың сен мени түшүнгөн жалгызымсың Композитор Гүлөнкеев окуу жайында окуп жүргөндө тоо жылдыз адабий иримине катышып, ырлары, новеллалары биринин артынан бири Байма-бай, Ленинчил, Жаш Ала тоо журналдарында жарыяланып турган. Өмүр жана көздөремем Ант аттуу повесттер жана аңгемелер жыйнагы жарык көргөн. Мен эмнеге сен эстесем эзилем, ой бөлүнүп барчу жерден кечигем. Сени менен кош айтышсам 10 ирет, 101 ирет издеп кайра кезигем. Түшкө кирсең түн узунун самаймын, күн жарыгын сенден көрүп жылынар, сүйү берген жамалына караймын, мен угалбас бүтпөс ырдайым улар. Күндөр өтөт күз илебин жамынып, кылчак карап жаз мезгилин сагынып, алдыдагы келер күндөн үмүт зор, апкелчүдөй ажарлуу бир жаңылык. Бакыт турмуштун сага берген белеги, күндөр карайт, белек эскирет, жакшылыктан үмүт үзбө деп жаштарга акыл насаат айткандай, композитордун бубак баскан чачтарын карап отуруп, анын ар бир жаткан чыгармасына дал ушул бубак баскан чачтар көп болсо керек. Өмүрүнүн бардыгын искусствого арнап, музыканын тилин түшүнүп, канча деген жаштардын музыка дүйнөсүнө тарбияланган устатка таасим демекчибиз.